Жаңгирбаш mı bunlar Bularınız anekdottur var. Bilbeyim bittasına be. Bu dabdır mı bunlar Ne kıltattılar Ya neytralliğine çıkar. Kaldır mı bunlar Kaçtı? Bizim kaldırmam. Жеңил унаа айдоочусу автобус айдоочусун сабайм деп өзүнүн унаасын талкалап алды. Бишкекте автобустун айдоочусу менен урушкан киши камакка алынды. Бишкекте эл ташыган автобустун айдоочусуна кол көтөргөн 31 жаштагы жаран 5 суткага камакка алынды. Бул тууралуу Свердлов райондук ички иштер бөлүмү билдирди. Маалыматка ылайык ага карата укук бузуулар кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык менен протокол түзүлгөн. Райондук милиция жарыялаган видеодон ал автобуска кирип келип айдоочуну уруп баштаганын көрүүгө болот. Айдоочу жооп кайтарып ордуна тура калганда автобус жылып кеткен. Натыйжада автобус уруш баштаган кишинин унаасын сүзгөн. Чүйдө жол кырсыгы катталып 2 адам каза болду. Маалыматты облустук жол милициясынан билдирди. Билдирүүдө айтылгандай кырсык 15 декабрда саат 12:30 шамаларында болгон. Анда Бишкек Нарын-Тору-Картуна жолунун 98-чакырымында 42 жаштагы айдоочу Mitsubishi Space Star үлгүсүндөгү унаасы менен батыштан чыгышты көздөй бара жатып, чыгыштан батышты көздөй жол алган Volvo үлгүсүндөгү унааны сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен Mitsubishi Space Star'дын айдоочусу окуя болгон жерден каза болуп калган. Ал эми Mitsubishi Space Star'дагы 42 жаштагы жүргүнчү Кемин райондук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Ал ооруканада өзүнө келбей көз жумду. Орусияда кыргызстандык жаран полицияга пара берүүгө аракет кылган үчүн жоопко тартылды. Орусиянын Твер облусундагы кыргызстандын жараны полиция кызматкерлерине пара сунуштаган үчүн жоопко тартылды. Бул тууралуу Твер облусунун прокуратурасы билдирди. Маалыматка караганда жаран Кемрым шаарында транспорт полициясы тарабынан кармалган. Текшерүү маалында анын Орусия аймагында мыйзамсыз жүргөнү аныкталган. Депортациядан кутулуу үчүн полицияга 10 000 рубль өлчөмүндө акча сунуштаган, бирок кызматкерлер акча алуудан баш тартышкан. Жыйынтыгында Кыргызстандык жаранга 5 000 рубль айып пул салынып, сунушталган акча каражаты конфискацияланды. Кир жуугуч машинанын ичинде айланып кеткен мышык аман калды. Кытайдын Сянсу провинциясында кожойкеси байкабай кир жуугуч машинаны иштетип жиберип, мышык барабанын ичинде 10 мүнөттөн ашык убакыт айланып кеткен. Окуя социалдык тармактарга тараган видеодон кийин көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Кир жуулуп бүткөндөн кийин гана кожойкеси мышыгын байкап калган. Суу болуп калтырап чыккан мышыктын мурду кызарып кеткен, бирок оор жаракат алган эмес. Бир аз убакыттан соң кадимкидей эле болуп жанданып калган. Окуядан кийин интернет колдонуучулары кожойкесин шала кылуу үчүн сыңалышты. Айрымдары үй жаныбарлары бар адамдар кир жуугучту иштетүүдөн мурда сөзсүз текшерип көрүшү экенин эскертишти. Бишкекте жүргүнчүнү автобустан түшүрүп салышкан. Окуянын жагдайлары такталууда. Бишкекте жүргүнчүнү автобустан түшүрүп салышкан. Бишкек шаарында коомдук транспортко байланыштуу окуя болду. Алдын ала маалыматка караганда кызыл аскерди автобустун ичинен жүргүнчүнү түртүлүп, натыйжада жерге кулап түшкөн. Окуянын себептери азырынча белгисиз. Окуянын бардык жагдайлары такталууда. Балыкчыда бир тууган агасынын бычак менен саюуга шектелген жаран кармалды. Балыкчы шаарында бир тууган агасын бычак менен сайган делип 39 жаштагы жаран кармалды. Бул тууралуу бүгүн 16 декабрда Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык 14 декабрга караган түнү шектүүнүн үйүндө болгон. Ал мас абалда жүргөндө бир тууган агасы да мас абалда анын үйүнө келген. Натыйжада экөөнүн ортосунда пикир келишпестик жаралып, иниси агасын ашкана бычагы менен курсагынын оң тарабына сайып жиберген. Жабырлануучу балыкчы шаардык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылып, ага операция жасалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат.
жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Так, это сегодня в районе Козласкера. Я не знаю, что у них там происходило, но случилось примерно вот это.